Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев 3-жолу Ички иштер министрлигинин тергөө кызматына суракка барган жок. Муну анын жактоочусу Атамбаевдин суракка чакырылышы мыйзамсыз экендигин белгилеп, ал 3-рет Ички иштер министрлигине министр Кашкар Жумушалиевдин атына кат даярдаганын айткан. Бирок ал жеттиби, ал жөнүндө ИИМден расмий маалымат жок. Айта кетсек, Алмазбек Атамбаев Крим төбөлү Азиз Батукаевди абактан бошотуу ишине күбө катары көрсөтмө берүү үчүн буга чейин 2 жолу чакырылып барган эмес. 3-жолу 18-июлда жөнөтүлүп, 19-июлда көрсөтмө берүүгө келиши керектиги айтылган. Буга чейин Атамбаев Кой таштагы тарапташтары менен жолукканда суракка барбай турганын билдирген. Акыркы аракеттери менен акыркы 2-3 айдагы аракеттер туура эмес. Мыйзамдын чегине чыкпашыбыз керек. Ал өзү айткан. Бардыгы мыйзамдын алдында жооп бериш керек. Өзү да жооп бериш керек. Мыйзам чакыруу бар. Эгер күнөөң жокпу, далилде тергөөгө бар. Мен деле тергөөгө барып атпаймынбы? Мына Батукаев боюнча $100,000, $200,000 деп 6 жылдан бери канча тергөө барып атам тура. Тергөөдөн эмне качыш керек? Эгер артың таза болсо качпаш керек. Бар, жок, далилде. Күнөөң жокпу, далилде да акталып кетпесе. Анан барбай коюп, мен барбайм десе атам, анан мени байкагыла деген бул анда бүт афгандык ар бир коктун командирлери чыксын, ала командирлери чыгып, анда Атамбаевдин азыр аракети дурной пример болот. Бардыгына жугуштуу да бул. Анда ар ким чыгат, мен да баш ийбейм. Атамбаев деле баш ийбей атпайбы, мен баш ийишим керек. 2 күнүнөн бери Алмазбек Атамбаевдин тарапташтары активдүү шымаланып жатат деген маалымат тарады. Бирок биздин чыгармачыл топ барган учурда 1-2 гана адам күтүү режимде отурган эле болбосо, өтө активдүү эч ким көрүнгөн жок. Ал ортодо кой ташты көздөй 800дөй атчан келе жатканы айтылып, ал дактакталган жок. Тагыраагы алар келген жок. Штабтан маалым болгондо Атамбаевдин колдоочуларынын колунда ок чыгарчу курал жок. Бирок коргоого күчтөрү жетерин кошумчалап жатышат. Мурунку президент Алмазбек Атамбаевди бүгүн кармап кетүү боюнча ИИМдин планы болгон. Бирок алар чогулган тарапташтардын абалын көрүп токтотуп коюшканы Кундуз Жолдубаев Атамбаевдин Кой таштагы үйүндө чогулган тарапташтардын алдында чыгып сүйлөп жатып айтты. Мындай болду да, бизге кечээ достоверный источники из органов сообщили, что мына бүгүнкүгө 10 деп повестка бербеди. Анан тиги экс-президенттин өкүлү Сергей Слесарев айтты, барбайт. Мен азыр министрдин атынан кат жөнөтөм 3 жолу депчи. Дегенде эле бизге түнчүндө эме келди, информация, ошо спецназ менен тиги берки милиционерлер 1,5 миңден келет депчи. Силой закон алгыла деп. Анан биз ал информацияны бердик, биякта эл уже чогулуп баштады, мобилизация болупчу. Андан кийин бизге дагы ушу источниктер айтты. Срочно экстренно совещание кылыштыр силовиктер. Она, видимо, на котором мы решили, что не пойдут, да, на захват. Вот дагы унчукпай турбады, унчукпай туруп түшкө эмне бербеди бул деген информация депчи. Кыянат чыгардык, демек бул коркуп кетип артка берди депчи. Кыргыз Республикасынын жазык процессуалдык кодексинин 121-беренесине ылайык шектүү айыпкер жабыр тартуучу күбө жүйөлүү себептерсиз чакыруу боюнча келбей койгондо тергөөчүнүн же судьянын токтому боюнча мажбурлап жеткирилиши мүмкүн. Келбей койгону жүйөлүү себептери деп төмөнкү жагдайлар таанылат. Эгерде адамды келүү мүмкүнчүлүгүнө ажыраткан оору, жакын туугандарынын жубайынын өлүмү, табигый кырсык, чакыруу кагазы албай калуу же адамды белгилеген мөөнөттө келүү мүмкүнчүлүгүнө ажыраткан башка жагдайлар. Чакыруу боюнча белгиленген мөөнөттө келүүгө тоскоолдук кылган жүйөлүү себептердин болгондугу жөнүндө шектүү айыпкер жабырлануучу күбө өздөрү чакыртылган органга маалымдоо милдеттүү. Мажбурлап алып келүү жөнүндө токтом шектүүгө, айыпкерге, жабырлануучуга, күбөгө жарыя кылынып, бул токтомдогу алардын койгон кол тамгасы менен ырасталат. Мажбурлап алып келүү түнкү убакта жүргүзүлүшү мүмкүн эмес. 14 жашка чейинки курактагылар, кош бойлуу аялдар, ошондой эле ден соолугунун абалы боюнча өзүнүн турган жерин таштап кете албаган же таштабоого тийиш болгон бейтараптар мажбурлап алынып келинбейт. Бул медициналык мекеме тарабынан ырасталышы керек. Сотко чейинки өндүрүштөгү мажбурлап алып келүү иштери тергөө органы, ал эми соттук өндүрүштө сот приставдары тарабынан жүзөгө ашырылат. Ушул терминде, ушул теманы талкуулоодо биз бир мыйзамдарга таянуу менен мамлекет көңүл бөлүш керек деп ойлойм. Себеби күбөнү суракка чакырууда мажбурлап алып келүүгө канчалык деңгээлде мыйзам жол берет. Ал эми күнөөсүн угузуп, айыбын угузуп, кайсыл бир статья менен күнөөсүн коюп, андан кийин 2 жолу чакырса, келбесе, анда мажбурлап алып келүүгө мамлекет албетте укугу бар болчу да. Ошондуктан күнөөнү коюуга, элдин алдындагы бир немен чакыр маалыматты таркатууда сөзсүз түрдө күчтүү юристтер чечилет болчу.
Ал эми Кырымтөбел Азиз Батукаевдин мөөнөтүнөн мурда абактан бошотулушуна байланыштуу иште ат аталган Бозурманкул Табалдиевди издөө иши уланууда. Ички иштер министрлиги анын кайда жүргөнү боюнча ыкчам маалыматтар бар экенин, аны текшерүү аракеттери көрүлүп жатканын билдирди. Бозурманкул Табалдиев укук коргоо органдары таппай жатышканын, ал Туркияга чыгып кетиши ыктымал экендиги 8-июлда маалымат булактар жазып чыккан. Кийин Ички иштер министрлиги ага издөө жарыялаган. Табалдиев Кырымтөбел Азиз Батукаев мөөнөтүнөн мурда абактан бошогон 2013-жылы коргоо кеңешинин азыркы коопсуздук кеңешинин катчысы болуп иштеген. Бирок анын бул иш боюнча суракка чакырылып, чакырылбаганы айтылган эмес. Анын үстүнөн көрсөтмө берилди. Мен дагы бердим көрсөтмөнү, башкалар да берди. Ошол Табалдиев күнөөсүнүн бар экендиги. Мисалы мага команда берди. Журналисттин баарын котолоп киргизди менин үстүмө 15-20 журналистти. Мен чакырбаган журналистти кирип келди ошол Табалдиев айткан эмне үчүн анын кандай кызыкчылыгы бар? Президенттик аппараттын бөлүмчө башчысы болсо, ал эмне үчүн бул ишке кийлигишет? Ушул боюнча мен көрсөтмөлөр айткам. Анан аны чакырыш керек эле. Мен эле эмес, башкалар да айтса керек. Нарымбаев экөөбүз ошондой ставка кылды. Анан бирок деген тергөөдөн жок, ошол бойдон дайын. Ал тергөөнүн аягына чейин чыгып, чын бышыгына жетиш үчүн сөзсүз түрдө аны сураш керек. Анан жок болсо сөзсүз түрдө жарыялайт да. Мен ойлойм, артында калбыры бар адам качат. Анан калбыры жок, күнөөсү жок адам качпайт. Значит, мен айткан чындык деп ойлоп атам. Мурдагы вице-премьер-министр Шамил Атаханов болсо, сурак учурунда өзүн жаман сезип, аны тез жардам кызматы алып кетти. Маалым болгондой, Атаханов 18-июлда Ички иштер министрлигине чакырылган. Сурак маалында ал өзүн жаман сезип, укук коргоо органдар тез жардам чакырып, ал ооруканага жеткирилген. Эске салсак, буга чейин сурак учурунда ал тергөө менен кызматташтарын айтып, үй камагына чыгарылган эле. Кийин Ички иштер министрлиги билдирүү таратып, Атаханов мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга каршы көрсөтмө бергенин билдирген. 27-июлда Жогорку Кеңеш Атамбаевди экс-президент макамынан ажыраткан. Парламенттин чечимин укук коргоо органдарына анын кылмыш жолуна тартуу мүмкүнчүлүк берген. Мурдагы президенттин талапкерлери муну саясий куугунтук деп Чүйдүн Койташ айылында Атамбаевдин үйүнө элдик штаб түзүп топтолуп турушат.